Мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кыргыз элиме, кыргызстандыктарга баардыгына кайрылуу жасап айтып коеюн деп атам. Себеби дегенде мынау буга чейин каралуулар болуп атты да, өзү болуп атты, башка болуп атты. Анан кийин койчу мен унчукпай эле коеюнчу. Жанакы кээ бирлерине мен теңелбей эле коеюнчу деген ниетте ушу унчукпай келаттым эле. Мына кечеден баштап мурдагы күнү кече, күндөн күнгө дагы күчөп баратат да. Анан кийин ушуларга жанагыдай бир ачыгын айтып койбосом болбойт. Анан кийин кээ бирлери жана соц тармактарды жабынып алышып эле, анан кийин өздөрүн жашыруун, өздөрүнүн аттары менен чыкпастан ушу жанагы ар түрдүү кароолорун айтып атат да. Эгерде ушу жанагы мамлекеттик иштерде бир ишканаларга жанагы серий кардинал деген ат коюп алыптыр. Ишканаларга жанагы жумуштуда коютат, алмаштырып атат жетекчилерди деп. Эгерде мен бир кароолчуну дагы алмаштырган болсом, мен бетиме келип айтсын да. Бир кароолчуну эсле алмаштырган болсом. Ушу Жалал Абадтыктар мени тааныгандар бардыгы билет. Мен ачык адаммын. Төп-түз адаммын да. Жанагыдай бирөөгө жанагыдай кыянат кылган дагы эмесмин. Өмүрүмдө кылган эмесмин, кылбайм дагы Кудай буйрса. Эгерде мен бирөө менен эмоция калтырып, жок дегенде сөз кичине талашып кеткен болсом, жарым сааттан кийин унутуп калам. Анан кийин менде жанагыдай жаман ой жок да. Анан кийин ушинтип каралагандары бул эң туура эмес. Мен кароолчуну дагы бир кайталап коеюн, кароолчуну дагы алмаштырганга укугум дагы жок. И андай укугум болгондо дагы мен мыйзамсыз иштерге барбайм. Эгерде мен мыйзамсыз иштерге ушундай барган болсом, мыйзам алдында мен жооп беришим керек. Мыйзам алдында керек болсо ошол жанагы бардык күнөөлөрүмдү мен анда ушу жазага алганга чейин даярмын да. Анан кийин жөндөн эле каралашып, жөндөн эле мына Кыргыз нефтегаз дейт. Кече жазып чыгыштыр, Кыргыз нефтегазга аралашты. Кыргыз нефтегазды мен өзү негизи билбейм дагы, кимдер иштейт, канча адам иштейт ал жерде, эмне кылып иштеп атышат азыр. Эч кандай маалыматым да жок. Ал жерге мен маалыматым болгон кезде дагы мен ал жерге киммин, неге барышым керек? Себеби мен азыр Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттыгына тапшырып койгом. Азыр мен ишсиз, жумушсуз адаммын. Эмнеге мен барышым керек? Кээ бирлер ойлой беришет, бийлик алмашты, значит ошонун жакын туугандары, урук туугандары, значит ошолор башкарып калды деп. Кайрылуулар өтө көп. Мына тууганымды мындай, болмун мындай, мында мен баарын айтамын. Менин агама ишине аралашпайм мен, аралаша албайм дагы. Укугум дагы жок депчи. Себеби дегенде азыр ушу Садыр Нуркожоевго дагы жаман сөздөрдү тийгизип атышат жаңы бийликке. Камчы Кылычбаевичке да тийгизип атышат. Булардын азыркы ушул элди башын бириктирип, Кудай берсе ушу кылган кызматтарыбыздан ушу күнү-түнү иштеп атабыз. Кылган кызматтарыбыздан ушу карапайым эл гана жыйынтыгын билсинчи деп деген аракетини булар кайрадан тескерисин көрсөтөйүн деп атат да. Бизде үй бүлөбүздө андай нерсе жок. Себеби дегенде мурдагы бийликтер ушуну кайталап келип отуруп, ушу күнгө келишти 30 жыл. Биз неге ошону дагы кайталашыбыз керек? Эгерде менин агам ушундай жакшы иштерге туруп, жакшы эл журттан кызмат кылып аткан болсо, неге мен агамдын көлөкөсүнө жабынып алып туруп, жаман иштерге мен барышым керек да? Андай болгон болсо, мен өзү негизи анда адам болбой эле коюшум керек да. Анда жердин үстүндө баспай коюшум керек. Эгерде мен бир тууган агайыма ошондой кыйнаттык кылган болсом, агам өмүр бою, мына бизди дагы ата-энем ушинтип тарбиялаган, агам дагы өмүр бою эл журттан кызмат кылып келип атат. Бийликте жок болгондо дагы, куугунтукта болуп жүргөндө дагы, ушу биздин Алла Таала берген буйруган ырыскыны биз үй бүлөбүз менен, бир тууган урук туугандарыбыз менен, эл журтубуз менен бөлүшүп келип атабыз. Соопчулук иштерди кылып атабыз. Анан кийин кантип биз анан кийин дагы ушу мына бизге эми келди, көрбөгөн курусун деп туруп эле, кара кыйнаттык кылайлы да. Бизде андай эч нерсе жок. Кудай буйрса андай болбойт дагы. Ошон үчүн ошол адамдарга баарын айтып коеюн деп атам да. Мына мен сиздерге ачык айтып коеюн, келиңиздер. Ачык, мен элдин арасында жүрөм. Ар күнү элдин арасында жүрөм. Элдин арасында келип айткыла мага. Сен Шайырбек мына жерде мына ишкананын жетекчисин алмаштырып койдуң. Мына жерде мына туура эмес иш кылып койдуң. Мына жерде дагы ушу туура эмес иштерди жасап атыпсың деп туруп мага бетиме айтыңыздар. Эгерде ошол туура болгон болсо, элдин астында мага айтыңыздар, мен мыйзамдын негизинде жооп беришим керек. Эгерде жок, андай болбогон болсо, ушу кароолоону токтотуңуздар дейм. Зачем антип ушинтип эле каралып келип, анан кийин кызыкчылыгыңарды көздөп кыла бергениңиздер бул өтө туура эмес да. Анан кийин ошол жанагыдай бул жанагы мусулманчылыкка да жакпай турган нерсе да. Гыйбат кылып бекерден бекер күнөөгө батып атасыздар да. Эмне кыласыздар? Ушу жөндөн жөн болбогон ишти жасатып, жасалбаган иштерди адамга жасатты депчи. Кудай буйрса,
андай кыянаттыктарга биз эч качан барбайбыз да. Эч качан барбайбыз. Кудай кааласа, ушу азыр мына ушу жана бир муштум болуп, эл журтубуз эртең бир күнү ушу жанагы элдик президентти тандап алган болсо, Кудай буйрса, ушу алдыга жылып эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулушубуз керек. Ошол биздин эң негизги максатыбыз. Кашык каныбыз калгыча эл журтубуздун кызматында болушубуз керек. Эгерде биз ушу буудайдын карасындай дагы кара точка артыбыздан калтырбашыбыз керек. Себеби дегенде биз дагы ушу эл журтубуз деп жүрөбүз. Ошол жазып аткандар да эл журт деп жүргөндүр. Но бирок ошо кызыкчылыгыңыздарды кичине артка тартып, жанагы келиңиздер бетме бет сүйлөшөлү. Кимиңиздер болбосун. Мен ар бириңиз менен бетме бет сүйлөшкөнгө даярмын. Мени неге каралап атасыңар? Эмнеге каралап атасыңар? Кайсы негизде? Бардыгыңыздар менен бетме бет сүйлөшкөнгө даярмын. Эркеги болобу, аял кишиси болобу. Но эң негизгиси Кудай буйрса, ушу Алла Таалам буйруп, ушу Кыргызстаныбыз тынч турган болсо, биз Кыргызстаныбыздын бир уч топурагы, бир кадам жер үчүн ар дайым кызмат кылабыз.